بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдан адеп ахлаққа байланышты хадистерін оқунулантабыз. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхумадан риwayat қылынады. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: кеше бирөөнү отырған жерінен тұрғызып, кейін ошол жерге өзі отырып албайды. Бирок жай бергиле жана батыш кыла. Бұл хадисти имам Бухари жана имам Муслим риwayat қылған. Бұл хадиске байланышты 6 маселени айтып өтөбүз. Биринчи маселе: мусулман киши бир мажлиске келе турган болсо, башка бир кишини отурган жеринен ордунан тургузуп, анын ордуна отуруп алуусу арам болуп саналат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен ачыктан ачык кайтарды. Ла юқимур раджула мин маджлисих. Бир киши башка бир кишини отурган жеринен тургузуп, өзү ошол киши отурган жерге отуруп албасын. Бул иш эркек кишиге таандык эмес. Хадисте бир киши башка бир кишини отурган жеринен тургузбасын деп айтылып жатат. Эркектерге эле тийиштүү эле эмес. Бул өкүм аялдарга да тийиштүү өкүм, бирок шарияттагы көп өкүмдөр эркектерге каратылган. Бирок аялдарга да таандык болуп саналат бул өкүм. Эркектерге гана таандык экенине бир далил келмейинче, ошол маселе аялдарга да эркектерге да таандык болуп саналат. Мына ушул хадистеги өкүм ибадаттардын өзүнө чектелген эмес. Ибадат жайларына же мечиттердин өзүнө гана чектелген эмес. Кала берсе, ошол жер мечит болсун, башка бир жер болсун, ким бир жерге биринчи болуп келген болсо, кийинки келген адам өзүнөн алдын келген адамды ордунан тургузуусуна акысы жок деп айтышат алымдар. Экинчи маселе: бир киши экинчи бир кишини ордунан тургузуудан кайтарылып жатат. Бирок алгач биринчи келген киши кийинки келген кишиге өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен туруп жай берсечи, алымдар мында эч кандай карама-каршылык жок деп айтышат алымдар. Өз каалоосу менен жай бере турган болсо, бир киши анын жайына отуруусу мүмкүн. Бирок Ибн Умар радиаллаху анхумадан бир асар келет. Аннаху иза қама ар-раджул ан маджлисих лам яджлис фихи. Кимдир бирөө Ибн Умар радиаллаху анхумага ордунан туруп жай бере турган болсо, ал киши ошол жерге отурбайт экен. Мындан эми бул ишти кылуу арам экен, өз каалоосу менен башка бирөөгө жай берүү арам экен деген нерсе түшүнүлбөйт. Ибн Умар радиаллаху анхума таквалуулуктан улам кабыл албайт экен. Кимдир бирөө уялгандан туруп жай берип жаткан болуусу мүмкүн, чын көңүлдөн эмес деп таквалуулуктан улам жай берсе отурбайт экен. Жайыңды отура бер деп жай берген адамдын жайына отурбайт экен. Эми бул ал кишинин таквалуулугунан улам, валлаху алам, ордунан турган киши сизди жакшы көрүп, урмат кылып, ордунан турганын билсеңиз, кабыл алып, ордуна отура берсеңиз боло берет деп айтышат алымдар. Үчүнчү маселе: бул хадистеги өкүм жалпы эмес, жалпы сүрөттө эмес, бөлөк кылына турган абалдар да бар. Эгер адамдарга зыяны боло турган кишилер мажлиске келип кала турган болсо, отуруп алган болсо, аны ордунан тургузуу дурус деп айтышат алымдар. Мисалы, жинди киши мажлиске келип калса, мажлистен жай алган болсо, башкаларга зыян жетпесин деп тургузуп жиберүүдө эч кандай шариятка карама-каршы жери жок деп айтышат алымдар. Мисалы, аял киши келип мечитке кирип биринчи сапка отуруп алса, тургузуп жиберүүгө акысы бар. Анткени бул аял кишинин орду эмес. Мына ушуга окшогон орундар мындан бөлөк деп айтышат алымдар. Төртүнчү маселе: эгер бир киши мажлиске кирип келе турган болсо, орун жок болуп кала турган болсо, отурган адамдар ага жай берүүсү бул мустахаб. Бул нерсеге хадистин акырында буйрулуп жатат. Киши бирөөнү отурган жеринен тургузуп, кийин ошол жерге өзү отуруп албайт. Бирок жай бергиле жана батыш кыла деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде.
аз гана сүрүлүп жай берүү керек болот. Ар кандай мажлис болсун, мечитте болсун, башка бир жерде болсун, башка бир киши келип биринчи сапка тура турган болсо, жай берүүгө буйрулганбыз. Эгер зыян болбосо, ошол мажлисте отургандар сыгылып, кысылып отурушкан болбосо, анан кимдир бирөө келип сыгылып, кысылып отурган адамдарга дагы жай бергиле деп айтуусу болбойт. Бул эми үзүрлүү абал, адамдар өздөрү кысылып, сыгылып отурушат да. Анан бирөө келип ошол жерден сыгылып, кысылып, жай берип, ошол жерге жай бергиле деп ошол жерге кирүүгө аракет кылуусу, бул албетте аларга, адамдарга зыян берүү болуп калат. Бирок жай боло туруп, кээде сапта 2 киши бата турган жер болот го, өзүнө жараша жерге отурбай, ортону ачык калтырып отуруп алат. Бир киши келип отурууну кааласа, оң тарапка же сол тарапка сүрүлүүсү хадисте буйрулдук бул нерсеге. Хадистеги буйрукка түшөт, жай берүү керек анда. Жай берүү керек болот. Кээ бирлер мына ушунун тескерисин кылат. Жаныма бирөө келип отуруп албасын деп жайылып отуруп алат. Бул туура эмес. Бир кишиге сыга турган, бата турган жер барбы? Бир киши сыга турган, бата турган жер барбы? Мүмкүн болсо анын отуруусуна жай берүү керек болот. 5-чи маселе, имам Муслим өз сахихинде риваят кылган сахих хадис бар. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен кама мин маджлисихи сумма ража илей фаху ахакку бихи." Ким ордунан тура турган болсо, отурган жеринен, кийин ал ошол мажлисине кайтса, ошол отурган жерине кайтса, башкалардан акылуураак ошол мажлиске отурганга. Мисалы, мечитке сиз биринчи болуп келген болсоңуз, биринчи сапка же бир сапка отурган болсоңуз, кийин даарат үчүн кеттиңиз. Куран аламын же Куран алып келейин деп текчеден, же алысыраак жерде Куран турат, ошол жерге турдуңуз алып келүү үчүн, Куран алып келүү үчүн, же телефон чалып калды, сүйлөшүп келүү үчүн чыктыңыз, кыска мөөнөткө ишиңиз бүтүрүү үчүн мажлистен туруп кеткен болсоңуз, отурган жериңизден, сиз акылуураак болуп кала бересиз. Сиз кеткенден кийин сиздин ордуңузга отуруп алган кишини тургузууга акыңыз бар. Ал киши да түшүнүп жайын берүү керек болот. Жайын ошол отурган жерди бошотуп берүү керек болот. Кичине алысыраак Куранды алуу үчүн турса, анан жайына келип отуруп ала турган болсо, кимдир бирөөлөр. Бул жакшы эмес. Имам Навави рахимахулла айтат, бул хадис бир киши намазды мечитте күтүп отурган болсо, кайтып келемин деген максатта мажлистен туруп кеткен болсо, даарат кылуу үчүн, же Куран алуу үчүн, же калемин алуу үчүн, мына ушундай максатта туруп кеткен болсо, ошол жерге акылуу кайра отуруп алганга, кайра келип отурганга, башка бир кишини ошол жерге келип отуруп алуусу, ал кишини кайра отуруусунда акысын бекер кылбайт дейт. Балким кайтып келе турган болсо, намазды ошол жерде окууга башкалардан акылуураак болуп кала берет. Аллаху алам. Башкасы отуруп алган болсо, аны тургузуп жибергенге акысы бар. Отуруп алган адам да туруп кетүүсү керек болот. Туруп кетип жатып ошол отурган жерине жай намаз, ушуга окшогон нерсени таштап кетүүсү шартпы? Эч нерсе коюп кетпеген болсоңуз да, кимдир отуруп алган болсо, тургузуп жиберген акыңыз барбы? Алымдар айтышат, айырмасы жок. Бир нерсени таштап кеткен болсун, таштабай кеткен болсун, ошол жерге кайра отурган жерине отурууга акылуу болуп кала берет ошол инсан деп айтышат. Эми өз ара каршылык чыкпоосу үчүн, келишпестик болбоосу үчүн, келген адам да сиздин алдыңызга отурбоосу үчүн, ошол сиз отурган жерге отурбоосу үчүн, адам барлыгын билдирүү үчүн бир нерсе таштап кетсеңиз боло берет дешет. Кээ бирлер баш кийимин коюп кетет, кээ бирлер жай намазы болбосо, ошол жай намазын таштап кетет, же кээ бирлер бир топусун таштап кетет. Ошол жерде сиз отургандыгыңызды билдиргениңиз жакшы. Кээде түшүнбөгөн адамдар келсе, талаш чыгуусу мүмкүн. Сиз тур дейсиз, ал турбаймын дейт. Талаштын алдын алып бир нерсе таштап коюп кеткен жакшы. Жай намазын же топусун, же бир нерсесин. 6-чы маселе, бир иш себеп же бир үзүр себептүү туруп, жайынан туруп кеткен киши ошол отурган жерине акылуу болуп калат деп айттык. Кайра отурууга акысы бар деп айттык. Жай намаз таштап кеткен болсо, бирок өзү келбей туруп мечитке жай алуу арам деп айтышат алымдар. Өзү мечитке келген жок. Анан бирөөгө мага биринчи саптан жай алып коюң деп айтса, же жай намаз берип жиберип, биринчи саптан жай алып коюң деп айтса, бул нерсе көбүнчө Кабада болот.
бир сапты ээлеш үчүн акча берип болсо да мага ошол жерди занят кылып тур, ээлеп тур дейт. Мына ушундай акча иштей тургандар да бар ошол жерде. Башкаларга биринчи сапты ээлеп турат, башкалар биринчи сапты ээлеп турат, ал келгенде ошол акчасын берип ошол жерге отурат. Ошол жерди бошотуп берет. Мына ушундай иш тутуу арам болуп саналат, арам болгон амалдардын бири болуп саналат. Илим мажлисинде да ушундай болуусу мүмкүн. Шейхтин алдында отурамын деп туруп, жай алып коюң деп айтуусу мүмкүн. Бул таптакыр дурус эмес деп айтышат алымдар. Мечит бир адамга таандык мүлк эмес. Баарыга тийиштүү. Ар бир мусулман киши ал жерде ибадат кылганга акысы бар. Бирөөгө табыштап туруп жай ээлөө бул дурус эмес мечитте. Шейхул Ислам рахимахулла айтат, көп адамдарды жума күнү же башка бир күндөрү мечитке жай намазын жиберүүсү өздөрү мечитке барбай туруп, ал бүткүл мусулмандардын ижмасына, бир пикирине көрө арам болгон иш болуп саналат дейт. Кээ бирлер жума күнү багымдат намазына келип, жай намазын таштап коюп, анан жумага шашпай келет. Бул да дурус эмес. كينك حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. Ибн Аббастан риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, качан силерден бирөөңөр тамак жесе, колун жалабай туруп же жалатпай туруп артпасын, сүртпөсүн деп айтты. Бул хадис имам Бухари, Муслим риваят кылган хадис. Бул хадисте тамактанууга байланыштуу адеп айтылып жатат. Бул хадиске байланыштуу 4 маселени айтып өтөбүз. Биринчи маселе, бул хадистен тамак жеп болгондон кийин бармактарды жалап коюу мустахаб экени алынат. Бул эми колдо асары, калдыгы кала турган тамактарга тийиштүү. Качан тамакты кол менен жей турган болсо, жана тамакты асары колдо кала турган болсо, майлуу тамактарда көбүнчө бул нерсе, курма жеп койсоңуз, ошол тамактан колуңузда бир тамакты асары калбаса, аны колду жалап коюуга кажет жок. Ошол тамакты жеп болгондон кийин колду жалап коюу бул мустахаб болуп саналат. Көпчүлүк алымдар мына ушул өкүмдү мустахаб дешкен, кээ бир алымдар парз дешкен, бирок туурасы мустахаб экени. Тамак жеп бүткөндөн кийин колдого калган майды жалап коюу, албетте бул мустахаб дешкен көпчүлүк алымдар, кээ бир алымдар парз дешкен, бирок мустахабтыгы туура. Экинчи алына турган маселе, мына ушул хадисте айтылган нерсеге амал кылган кишиде кичпейилдүүлүк сыпаты бар экен деп айтышат алымдар. Ошол кишинин тамактан кийин бармактарын жалап коюусу ал кишинин кичпейилдүүлүгүнө далалат кылат. Үчүнчү маселе, бул хадистен алына турган пайдалардын бири, тамакты ысырап кылбоо керек. Тамактан кийин колдо калган тамактын майында, асарында жалап коюуга буйрулуп жатылат. Хадиске көрө, колун майлыкка сүртүп койбостон алдын же жууп таштоодон алдын жалап койсун деп айтылып жатат. Кала берсе, ошол колдогу тамактын майын жалап кой дегенден кийин шарият калып калган тамакты таштап жиберүү бул албетте жакшы нерсе эмес. Же кээ бирлер бир тамакты бир эле жолу жейт, экинчи жолу кайра жебейт, ошол калып калган тамакты ысытып жебей, аны таштап жиберет. Бул албетте ысраф болот. Кээ бир устаздар мейизде кичине илинип турган ошол сабагын, чөбүн алып таштоону ысырап деп үйрөтүшөт эле. Төртүнчү маселе, тамактанып болгондон кийин колун жаламайын же башкаларга жалатмайынча колун артып жибербесин. Кол менен тамакты жешке ишара болуп жатат, көрсөтмө болуп жатат. Кашык менен жеш дурусбу же дурус эмеспи? Алымдар туура деп айтышат, бирок дурус деп айтышат кашык менен жегенди тамакты. Бирок кол менен жеген абзел албетте. Бул хадистен ушул нерсе түшүнүлөт. Кол менен жеген абзел кашык менен жегенге караганда албетте. Тамакты кашык менен жесе деле боло берет. Кээ бир алымдар макрух дешет. Кээде кашык менен тамак жеш макрух болуусу мүмкүн. Эгер кол менен жеш тамакты маданиятсыздык деп билип кашык менен жегенде батыштыктарга окшошуп, кол менен жештен жийиркенсе, анда кашык менен тамак жеш ал инсан үчүн макрух деп айтышкан. Мунун аз абалы макрух деп айтышкан алымдар, бирок арам эмес. Өзүнө ыңгайлуу болуп жаткандыгы үчүн кашык менен жеп жаткан болсо, кол менен жегенге эч кандай жийиркенбесе, бул албетте кашык менен жеш бул эми дурус. Алымдардын бири бир окуяны айтып берет. Бир киши колу менен тамак жеп жатса, башка адамдар болсо кашык менен тамак жеп жатышкан кезде колу менен жеген адамга тамакты башкача бир көз караш менен карашат. Кашык менен жеш абзелирээк дегендей кылып бул кишиге башкачараак көз караш менен карашкан убакытта
мен ешкім, ал кіші айтқан екен, қолыменен тамақ жеп жатқан кіші, мен ешкім қолданбай тұрған қашықты қолданамын, сілер болса бардық адамдар қолдана тұрған қашықты қолданасыңар деген екен. Менің қолымды өзімден башқа ешкім қолданбай, сілер қолданып жатқан қашықты қанша адам қолданған Аллах білуші деп айтқан екен. Қолым менен жешім қашық менен жегенден көрі абзілірек деп айтқан екен да. Бұл хадистегі өзі жаламайынша, же жалатмайынша деген сөзді алымдар қандай түсіндірішкен? Кіші өзінің баласына қолын жалатышы мүмкін, аялына деп айтышқан. Бұл ішті қылсын деген мағынада емес. Бұл ішті емі өзі же перзент аялына жалатып қойса болады. Ошол жалабай тұрып, же жалатпай тұрып, қолын жуып жібербесін, же артып жібербесін деген мағына. Кейінгі хадис عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمر على القائد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية المسلم الراكب على الماشي. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынат, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты, кичи жаштагы, чоң жаштагыга, өтүп кетип жаткан отурганга азчылык көпчүлүккө салам берет деп айтты. Башка бир риwayatта улоо минген жөө жүргөнгө салам берет деп айтты. Бұл хадисті имам Бухари, Муслим риwayat кылган. Бұл хадиске байланыштуу 8 маселени айтып өтөбүз. Биринчи маселе, жашы кичине, жашы чоңдорго салам берет экен. Мусулманга жолуккан убакытта мусулманга салам берүүсү бул мусулмандын акысы. Мына ушул салам берүүдө кимиси биринчи болуп баштоосу керек. Бири-бирине жолукканда мусулмандын бири жашы кичине болсо, анда жашы кичинеси жашы чоңуна салам берсин деп айтылып жатат. Антикени жашы чоңдун акысы бар, жана жашы чоң адамды урматтоого буйрулганбыз. Экинчи маселе, мына ушул хадиске амал кылып жашы кичине, жашы чоң адамга салам берген болсо, жаш бала экен деп алик албай койсо да боло береби? Жооп кылуусу баары бир парз айын деп айтабызбы? Же сүннөтпү? Бул маселеде талаш тартыш бар. Бул маселеде талаш тартыш бар. Бирок туурасы, бирок парз айын болуп кала берет. Кала берсе, жаш бала салам берсе, ага жооп берүү парз айын болуп саналат. Үчүнчү маселе, эгер жаш бала салам бербесе, негизи жаш бала чоңго салам берүүсү керек болчу. Жаш бала салам бербесе, жашы чоң киши жаш бала салам бербеди деп өтүп кете береби? Жок. Чоң киши кичине жаштагы балага салам берүүсү мустахаб болуп саналат. Бул албетте текеберликти кетирүүгө да жардам берет. Бул эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнөн бири болуп саналат, чоң кишинин жаш балага салам берүүсү. Анас радиаллаху анхудан риwayat кылынат, Анасин аннаху марра аля субиян фасаллама алейхим. Анас радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт, жаш балдардын алдынан өтүп калса салам берет болчу дейт. Жана айтат, кана наби саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул ишти кылат болчу деген. Жана дагы Анас радиаллаху анхудан келген бир хадисте, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам марра аля гилман фасаллама алейхим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаш балдардын алдынан өтүп, аларга салам берди дейт. Бул хадисти имам Муслим риwayat кылган. Төртүнчү маселе, жаш балага салам берсеңиз, өзү негизи чоң кишиге салам берүүсү керек болчу. Кичине жаштагы адам, эми чоң киши кичине жаштагы балага салам берсе, жаш баланын жооп кайтаруусу бул парз айынбы? Өзү негизи саламга алик алуу өкүмү парз айын. Жаш балага дагы парз айынбы деп айтабызбы дейлинсе, жаш бала мукаллаф эмес. Балага жашына жетпегенден кийин бирок ага жооп берүүсү саламга мустахаб, парз айын эмес деп айтабыз. Бешинчи маселе, бир кишини жашы кичине, бирок урматы бар. Же илимдүү болгон үчүн, же башчы болгон үчүн. Мына ушундай экинчи бир киши бар. Жашы чоңураак, тиги кишиден кадыр баркы төмөнүрөөк. Кимге салам берүүсү биринчи болуп дейилсе, ачык бир хадистерде келген эмес го, бирок хадистин маанисине ылайык жашы кичине болгону кадыры бийик болсо да, жашы чоңго салам берүүсү керек болот. Жашы кичине болгону жашы чоңуна салам берүүсү керек болот. Алтынчы маселе, өтүп кетип жаткан кишилер отурган кишилердин алдынан өтүп калышса, отурган адамдарга салам берет, өтүп кетип жаткан киши бир үйгө кирип келе жаткан киши сыяктуу дейилет. Жетинчи маселе, азчылык көпчүлүккө салам берет. Бул тараптан 5-6 адам келе жатат, тиги тараптан 2 адам келе жатат. 2 адам азчылык болуп саналат, ошондуктан 2 киши биринчи болуп салам берет. 8-нчи маселе, улоодогу киши, жөө жүргөн кишиге салам берет. Аттагы киши, же машинадагы киши. Машинада болсоңуз, терезесин ачып, жөө жүргөн кишиге салам бересиз. Кийинки акыркы хадис Али радиаллаху анхудан риwayat кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты:
يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. Bir cemaat ötüp kalırsa, alardın arasından bir kişinin salam berüsü жетiştü. Jana cemaattan bir kişinin alik alusu жетiştü. Бұл hadisті İmam Abu Davud жана Байхақи риwayat кылган. Бұл hadistin Hasan же Zayıf hadis ekенинде ихтилаф бар. Алымдардын өзара талаш тартышы бар. Hadisти Hasan деп кабыл алган алымдар айтышкан. Бұл hadistен салам берүү бұл сүннату кифая. Кудум ушундай саламга алик алуу парзы кифая экенин алабыз дешет. Biz парзы кифаяны жана парзы айнды көп укканбыз. Бирок сүннату айн жана сүннату кифая деген нерсе дагы бар. Парзы айн ар бир киши өзү аткаруусу керек болгон амалдарга айтылат. Башка бир киши сиздин ордуңузга өтөп кое албайт. Чарчап жумуштан келсеңиз, анан баланчы мага куптанды окуп кой десеңиз болбойт. Бирөөнү кылганы бирөөгө өтпөйт. Бул парзы айн дейилет. Парзы кифаячы. Кимдир бирөө аткарып койсо, башкалардын мойнунан түшө турган амал бул. Жаназа намазы бир мусулман аламдан өтө турган болсо, кимдир бирөө ошол мусулмандын жаназасын кимдир бирөөлөр окуп койсо, башкалардын мойнунан түшөт. Ушундай эле сүннөт болгон амалдарда дагы сүннату айн бар, сүннату кифая болгондор бар. Сүннату айн аны ар бир киши өзү аткаруусу керек болот. Мисалы, намаздарда окула турган багымдаттын 2 рекет сүннөтү, пешиндин 4 рекет сүннөттөрү бар. Ар бир киши өзү окуусу керек болот. Сүннату айн дейилет. Бул амалдарга кимдир бирөөгө тапшыра албайсыз. Сүннату кифая бар, аны кимдир бирөө аткарып койсо, сүннөт аткарылган болот. Башкалар кылбаса деле боло берет аны. Мына ушул орунда сүннату кифая дешкен. Ушул жерде отурсак, көпчүлүк болуп, бир киши салам берсе, жооп кайтаруу парыз. Бул парызга мисал. Бирөөбүз жооп берип койсок жетиштүү, баарыбыз ва алейкум ассалам деп жооп берүүбүз шарт эмес. Арабыздан бирөөбүз ва алейкум ассалам деп койсо жетиштүү, калгандардан сакыт болот. Хадисте жамааттын атынан бир кишинин алик алуусу жетиштүү деп айтылып жатат. Бул парызга мисал. Эми сүннөткө мисал, бир жамаат адам кирип келсе, алардын бирөөсү салам берүүсү жетиштүү болуп жатат. Bir cemaat ötüp kalırsa, aların arasından bir kişinin salam berip koyusu, salam berүүsү жетиштүү деп айтылып жатат. Бул сүннат кифая деген ушул. Өзү негизи баштан баш салам берүү сүннөт болчу, ар бир кишиге сүннөт болчу. Bir жамааттын бирөөсү салам берсе, ушунун өзү жетиштүү деп айтылып жатат. Бул хадиске көрө. Бул эми хадисте сахih деп айткандарга көрө, баштан баш салам берүү сүннату кифая, ал эми bir жамааттын саламга алик алуусу парзы кифая дейилет. Бирөөсү саламга алик алса, саламга калгандардан сакыт болот. Бирөөсү саламга алик алса, саламга калгандардан сакыт болот дейт. Кээ бир алымдар бул хадисти заиф дешет. Эми хадис заиф болсо, андай болсо, саламга алик алуусуна келсек, ар бир киши өзү саламга алик алуусу парзы айын болуп кала берет, ар бир киши үчүн. Анткени аят бар. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Силерге качан салам же салам сыяктуу сөз же ишарат берилсе, андан да жакшыраак же болбосо өзүндөй кылып кайтаргыла дейилет. Чынында Аллах бардык нерсени эсептөөчү. Бул хадисти азыр окуп жаткан хадисибизди заиф болсо да ар бир киши саламга жооп берүүсү парз айын болот. Жана ошондой эле заиф хадиске таянып туруп калгандардын мойнунан сакыт кыла албайбыз. Ошондуктан дурусурагы бир жамаат отурган болсо, бир адам келип салам бере турган болсо, ага алик алуубуз этияттуураак ар бирибиз. Хадисти хасан деп алсак да жооп берип коюу этияттуураак. Имам Тахави рахимахулла мына ушул асхабты тандаган. Салам берүү баштан бир жамааттын атынан бул сүннөт, бир жамаат арасынан бир экөөсү салам бербесе деле күнөөкөр болушпайт. Бирок бир топ жамаат отурса салам берсе, анда бир кишинин саламга жооп берүүсүнө чектелбейт. Ар бири саламга жооп бергени жакшы, абзел болуп саналат. Wallahu a'lam.